Аракка мас болгондой акчага мас болуп калат. Чет мамлекетке акча издеп кеткендер ачка калгандан кеткен эмес. Ошондуктан биз Аллах Тааланын айтканын кыла турган болсок, ушул эле аялдарыбыз Аллах Таала сонун кылып берет. Күйөөсүнө жардам берип турат. Эң жакшы аял ушундай. Иштегин, акча тапкыны, мага мындай нерсе алып бергениң, үйдү ремонт кылгының, кир машина алып бергениң дебейт. قال عمر رضي الله عنه الرجال ثلاثة والنساء ثلاثة. Umar radıyallahu anh айтат, эркектер да бул жашоодо 3 түрдүү, аялдар дагы 3 түрдүү болот. Кыдырып, мындай бир карап чыга турган болсо, аялдар дагы 3 түргө бөлүнөт, эркектер дагы 3 түргө бөлүнөт. Ar-rijalu thalathatun, erkekler 3 türdүү болгондугу төмөнгүчө. Rajulun afifun, hayyinun, layyinun, zu ra'yin wa mashwaratin. Fa idha nazala bihi amrun i'tamara ra'yahu wa istashara. Birinci türdүү erkekler мындай болот. Ал адамдар таза адамдар болот. Жаман иштерден, бузукулуктардан, бардык ошондой жаманчылыктардан алыс таза адамдар болот. Хаййинун өтө жумшак келген, жана лаййинун кулк мүнөздөрү дагы өтө жумшак болгон адам болот. Хаййинун өздөрү жумшак, лаййинун итаатчыл келген, моюн сунган эркектер болот. Жана ал адамдын өзүнүн ою болот. Кандай бир иштер болсо ойлонуп, пайда, туура жана ката дегенди ажырата ала турган акылы болот. Жана кеңеши болот. Ар дайым бир иш келип калса, кеңешип калат. Демек, биринчи түрдүү эркектер мындай деп жатат. Жаман иштерден, бузуку иштерден, күнөө уят иштерден алыс болгон афиф, бир таза адам. Хаййинун өзүнүн кылган мамилелери өтө жумшак болгон, жана өтө моюн сунган, итаатчыл келген. Алланын өкүмүгө, Алланын элчисинин өкүмүгө, жана жашоодогу моюн суна турган нерселерде кайсы учурларда итаат кылыш керек болсо, өтө итаатка даяр болгон момун. Акылдуу жана кеңеш менен жүргөн адам дейт. Ал акылдуу болот. Ар дайым акылына карап, туура ой чечим чыгара алат, жана кеңешип жүрөт. Качан бир иш болуп калса, ал иште өзүнүн оюну жүргүртүп жана кеңешип, васаддарал умура масадираха, ар бир ишти өзүнүн туура ордуна так аткара алат. Демек, бул биринчи түрдүү эркектер жашоодогу эң ийгиликтүү, туура чечим менен жүргөн адамдар экен. Акыл калчап, ошо менен эле чектелбестен кеңешип, машвара кылып, сурап, анан ар бир ишти так аткара алган эркектер дейт. Экинчиси рajulun la ra'ya lahu. Экинчи бир түрдүү адам бар, анча акылы менен бир нерсени ойлоп таба бербейт. Тобокелди кылып кете берет. Кана бир жасап көрөйүн, болобу же болбойбу деп кете берет. Ида унзила бихи амрун ата за ra'yi wal mashwarati. Fanazala inda ra'yihi. Эгерде кандайдыр бир маселелер, кандайдыр бир иштер болуп калса, ошону чечүү керек болсо, билгендерден келип сурайт. Мынаны мен башым жетпейт. Айтыңыз. Кандай кылыш керек? Түшүндүрүп бересизби? Деп, мындай кылыш керек. Бунун туурасы мындай болот, мындай калсаң пайда болот десе, назала инда рa'yihi, баягы адамдын айтканын кылат дагы, бул дагы туура жүрө алат. Эмне үчүн? Өзү туураны таба албаса дале, туураны сурап таба алат экен да. Бул экинчи түрдөгү ийгиликтүү инсандар. Ал эми үчүнчү түрдүү инсан рajulun hairun bairun. Бир адам бар, айтканды укпайт, ойлонуп да койбойт, билгенин кылат. Буларга жаш балдар кичинекей мезгилиндеги сыфат ошондой да, хаир баир деп коет. Айтсаң токтобойт, өзүнүн баш жетпейт туурасыначы. Мына ушундай инсан дейт, ла ютуму руштан. Бир иштин туурасын таба албайт. Бизнес кылайын деп аны да эптей албайт. Кымбат алып арзан сатат. Кайсыл убакта алып, кайсыл убакта сатышын да билбейт. Кандай кылышын да билбейт, ката кыла берет. Машвара кылып сурабайт дагы. Бирөө келип айтып ушундай деп койсо, аныкын такыр укпайт да. Адам эмне үчүн башканын сөзүн укпайт?
Кээ бир адамдарга насаат айтсаң же бир кеңеш айтсаң укпайт да. Ушул үчүнчү адам ошондой адам экен да. Ошондуктан ийгиликке жетпейт. Кылган иши ката болот, сурабайт жүрө берет. Ката болгондон кийин эми ушуну бир сурап койбодуңузбу? Мен кыла берейин, туура чыгат деп ойлобомун деп коет. Адам эмне үчүн башкалардан кеңеш сурабайт, же болбосо кеңеш айтса кабыл албайт. Сураса сурабагандыгынын себеби адам кээде мас болуп калат. Аракка мас болгондой акчага мас болуп калат. Ал убакта кеңеш сурабайт ал. Акчасы бар сүйлөй берет. Кээ бир убакта адам күчкө мас болуп калат. Кичине залга барып күчтүү болуп калса, эч кимден эч нерсе сурабай калат да. Эмне үчүн? Сураган болбойт, ал күчтүү ал. Же кичине бир кызматка туруп калса, болду, ошону кыла да, асманга чыгып алгандай адамдарды жерден кумурска издегендей издеп калат. Мен айткан эле болот депчи. Экинчиси, эмне үчүн насаат айтсаң, кеңеш айтсаң кабыл албайт? Кабыл албагандыгынын себеби өзүнүн ичинде кара мүртөз болот. Адамдарга жаман ой ойлогон адам болот да. Ар дайым адамдарга жаман ой айтып, жамандык айта берип, бирөө буга кеңеш айтат экен деп алдап атат депчи. Бирөө жакшы эле ой айтса дагы жок, шуну кылсам алданам, муну тескерисин кылыш керек дейт. Неге десе, мен да ушундай кылат болчумун депчи. Баягы ууру өзүндөй ууру ойлойт, туура өзүндөй туура ойлойт дегендей, ал ууру болуп, адамдарга туура эмес жол көрсөтүп, туура эмес жактан негатив жакты ойлогон адам бир кеңеш айтса, туурасы мындай кылсаң жакшы болот деп айтса, укпайт. Эмне үчүн? Себеби өзүгө окшош ойлойт. Бир адам ошондой ар дайым адамдарга жамандык каалап жүрө берет экен да. Ушинтип жашоо өтүп жүрүп күндөрдүн биринде көзү көр болуп калат. Көзү көр болуп калгандан кийин сапарга бирөөлөр менен жолго чыгып баратып, бир жерде түнөйт. Эртең менен туруп сыйпалап көрбөйт да, мындай кармаса, жылма нерсе колуна кирет, мынтип кармаса камчы окшош экен дейт. Сонун камчы таап алдым дейт да. Жолдо баратат, анан айтат, катып алат, аны көрсөтпөйт эч кимгечи. Эми айтсам тартып алат депчи. Анан бир убакта жолдо барат, мен камчы алдым, мына бүгүн камчым бар, сонун камчы деп карасаң, сону деп мынтип кармап бурат экен да. Жан айтты, бул камчы эмес, жылан десе набайт да. Жо, силер мен ушун жыланды азыр мен таштаймын, сен алып аласың дейт экен. Ошентип таштабай коюп күн жылыганда жылан эсине келет дагы чагып алат да. Ошондуктан адамдарга жамандык каалаган инсанга жакшылык айтсаң да укпайт экен. Эмне үчүн? Ал ар дайым адамдарга жамандык каалап, жаман ой кылып жүргөндүктөн жакшылык каалап жатсаң дагы ошо жамандык каалап атат. Бир нерсе кылып мени алдамакчы дейт экен да. Ошол үчүн эркектер ушундай үч түрдүү болот экен. Биринчиси акылдуу, ойлоно ала турган, жана кеңеш менен эки нерсени бириктирип алып жүрөт. Экинчиси анча көп тажрыйбасы жок, анча көп жашоодон тажрыйба ала элек, бирок албетте кеңешип жүрөт экен. Бул дагы туура жакка жете алат. Үчүнчүсү ойлонбойт дагы экен, кеңешпейт дагы экен. Колунан келгенин, оюна келгенин кыла берет, ар дайым ката чыга берет экен. Аллах Таала баарыбызды биринчилерден кылган болсун. Ал эми аялдар дагы үч түрдүү дейт. Ан-нисау саласатун. Умар разияллаху анху насааттарынан аялдар дагы үч түрдүү болот. Ал эми биринчиси имраатун афифатун муслиматун лайинатун вадудатун валудун. Бир аял афифа, таза аял, бузукулук, жаман иш, жалган сөз, яны Аллах харам кылган туура эмес жашооду, элди, үй бүлөнү бузган жаман иштердин бардыгынан таза, андай нерсе оюна келбеген таза аял. Мусулман, динге бекем, өзүнүн ибадатын аткарган аял. Лайинатын өтө итаатчыл келген. Кандай айтса кожоюну, күйөөсү, ошонун баарына итаат кылып ошентип аткара берет. Вадудатын үй бүлөсүн жакшы көргөн жана көп төрөгөн аял дейт. Мына ушул жакшы аялдын сыфаттарын айтады. Биринчиси, жаман иштерден ою кетпеген, таза болгон, жана мусулман болгон, такыба, динди бекем карманган, итаатчыл келген аял. Аял затынын эң кымбат кыла турган, кадырлуу кыла турган сыфаты ал итаатчылдыгы. Айтканды аткарган сыфаты. Баягы моюн сунган сыфаты эң аны кымбат кыла турган, кадырлуу кыла турган сыфаты да. Тескерисинче качан ушул сыфат болбосо бардыгы жаман көрө баштайт да. Карап көрө турган болсоңуз, балаңыздын эгер бирөөсү айтканыңызды аткарган, сизге итаат кылган болсо, экинчиси анын тескерисинче болсо, кимисин жакшы көрөсүз? Албетте сиздин айтканыңызды укканды,
жакшы көрөсүз. Жана үй бүлөсүнү жакшы көргөн, жана көп төрөгөн дейт. Уламалар айтат, аялдын го макул, таза экенин, мусулман экенин го биле алабыз. Келечекте көп төрөйт экенин каяктан биле аласың десе, анын туугандарын карасаң, эгер туугандары дагы ошондой көп балалуу болсо, демек келечекте бул дагы көп балалуу боло алат деген маани дейт. Ту'ину ahlaha ala ad-dahri wa la tu'inu ad-dahra ala ahliha. Qalilan ma tajiduha. Жана бул аялдын биринчи түрдөгү аялдын дагы бир сыфатын айтып жатат. Жашоодун кыйынчылыктарына күйөөсүнө жардам берет. Жашоодо түрдүү кыйынчылыктар болот. Бир күн бар болуп калат, бир күн жок болуп калат, ооруп калган күндөр келет. Баягы барчылык, жокчулук күндөрдүн жашоодун кыйнаган учурларында күйөөсүнө жардам берип турат. Эң жакшы аял ушундай да. Кээ бир адамдар Алла сактасын, күйөөсү кыйналып акчасы жок калган күнү таштап кеткендер бар. Ошол себептен күйөөсү бомуш болуп кеткендер канча. Үй бүлөсүн, балдарыны таштап кеткендер канча. Эмне үчүн? Силердин колуңарда эч нерсе жок депчи. Ошондуктан жашоодун кыйынчылык, оор күндөрүндө күйөөсүнө жардам берет. Кандай Хадича энебиз пайгамбар эсимге жардам бергендей. Хадича энебиз пайгамбар эсимге жаңыдан вахий келип атканда бир жагынан карасаң коркунучтуу болот, бир жагынан карасаң жоопкерчиликтүү болот, түшүнбөй жатат, мага эмне болуп жатат деп. Хадича энебиз канчалык жардам берди, көңүлүн көтөрдү. Сиз мындай адамсыз, сизге эч кандай кыжалатчылык болбойт. Тайкесине жетелеп барды. Пайгамбар алейхиссалату вассаламга далилдеп берди. Сизге келип жаткан бул пайгамбарларга келүүчү Жибрил деген периште экен. Сиз эч качан капа болбоң, кыжалат болбоң, сизге эч кандай жаман нерсе болуп жаткан жок деп пайгамбар саламдын көңүлүн жайына койду. Ар дайым жардам берип турат эле. Жашоодун кыйынчылыктарында күйөөсүнө жардам берген аял. Жардам бербейт жашоого күйөөсүнүн зыянына дейт. Ал дегени жашоодогу моданы кууп, учурдагы дүйнөнүн кызыкчылыгында кооздуктарына азгырылып, эмне дейт? Күйөөсүнү кыйнабайт. Бар, иште акча тап, мага көйнөк керек. Иштегин акча тапкыны, мага мындай нерсе алып бергениң, үйдү ремонт кылгының, кир машина алып бергениң дебейт да. Эмне үчүн? Себеби күйөөсүнө жардам берет. Жашоодогу кандай жашоо болсо ошого ыраазы болот. Эгерде кыйынчылык келе турган болсо күйөөсүнө жардам берип турат. Тескерисинче жашоодун замандын талабын талап кылып күйөөсүнү кордобойт, кыйнабайт. Ошондуктан чет мамлекетке акча издеп кеткендер ачка калгандан кеткен эмес. Курсагы тойбогондон кеткен эмес. Көзү тойбогондон кеткен да. Курсак алхамдулилlah бардыгыныкы ток, үйлөрү дагы бар, машинелери үйдө токтоп турат. Бирок көзү тойбогондуктан, нафсу тойбогондуктан кетти да. Ошондуктан жакшы аял ушул учурда эмне кылат десе, жашоодун кандай өтүп жатса, эмне нерсе бар болсо ошого шүгүр кылып, күйөөсүнү кыйнабайт. Мажбурлап андай кылгының, мындай кылабыз деп жашоодун кооздуктарын убактылуу дүйнөгө кызыкпайт дейт. Айтат, калилан ма тажидуха, буну өтө аз табасың дейт. Мындай аял өтө аз дейт. Өтө аз десе адамдар ойлош керек да, кимдики ошондой экен депчи. Ар бир адам ойлош керек, меники ошондой деп. Сеп аргаңыз жок, башка алып алгансыз, эми алмаштыра албайсың аны. Ошондуктан эмне кылыш керек? Ушул айтылган биринчи түрдөгү аял, мусулман аял, таза аял, итаат кылган, үй бүлөсүн жакшы көргөн, күйөөсүнө жардам берген, итаат кылган бирөө бар эле, башка жок, аны мен алганмын деп жашай бериш керек. Башка баары таппайбыз. Ошентип жашоо өткөрө бериш керек. Экинчиси имраатун да'a. Көп талаптары бар аял, ла тазиду ала анталидал аулад. Төрөгөндөн башканы билбейт. Яни көп төрөйт, бирок көп талаптары бар аял дейт. Үчүнчү түрдүү аял ас-салисату гуллун камилун. Муну уламалар айтат, өтө бир тили ачуу, өтө расходу чоң, проблемасы көп аял дейт. Яж'алуха Аллаху фи унуqi ман яша. Аллах кимдин кааласа үстүнө муну коп коёт дейт. Кайсы эркекти жазалашты кааласа Аллах ошондой аял берип коёт дейт. Билесизби, ат баспай кыйшаңдаса кожоюн урат. Анан түздөлүп калганда урбай калат. Дал ошондой итаат кылбаган эркекти Аллах Таала ушундай махлуктары менен тарбиялайт. Сен менин айтканымды кылбасаң, анда менден төмөн бир махлуктун, өзүңдөн да алсыз аялдын айтканын кыласың деп ошого итаат кылдырып коёт. Анан ошол келип алып эмне кылат? Кордойт да.
Ошондуктан бирок аялдын тилдүү болгондугу же болбосо анын кайсы бир нерселери сизге жакпагандыгы анын жамандыгы эмес, ал биздин жамандык экен. Умар радиаллаху анху айтып атат да. Үчүнчүсү дейт, маселеси чыгымы көп, кайгысы, проблемасы көп аял, яжалуха Аллаху фи унуqi man yasha, кылат Аллах Таала кайсы бир пендесинин үстүнө кааласа. Ошону менен тарбиялайт. Fa iza sha, качан Аллах кааласа, аянзиаху, аны проблеманы алышты, кайра аны алып коёт. Ошондон урматтуу бир туугандар, аялдардын жамандыгы бар го, ал аялда эмес, ал эркектен. Эптеп бир аялды алдай албадыңызбы? Ошол аялды көңүлүн таап, ошону мындай бир жаман болсо дагы жакшы айтып, жакшы кылып алса болот эле. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, Аллахтын алдында итаат кыла турган болсок, Аллахка моюн сунсак, аялдарыбыз да бизге моюн сунат. Сиз моюн сунбасаңыз, сизге да моюн сунбайт. Сиз билгениңизди кылсаңыз, ал эми билгениңди кой, сиздин айтканыңызды кылыш керекпи? Сиз кожоюнуңуздун жараткан Аллахтын айтканын кылбасаңыз, анан сиздин айтканыңызды ал эмнеге кылсын? Ошондуктан биз Аллах Тааланын айтканын кыла турган болсок, ушул эле аялдарыбыз Аллах Таала сонун кылып берет.